Саламатсыңарбы? Бүгүн биз тыгыздыктар боюнча экинчи сабакты баштайбыз. Мурдакысында киришүү болгон болсо, тыгыздыктар жөнүндө жалпы түшүнүктөрдү алган болсок, мунусунда эми бир аз практикалык суроолорго өтөлү. Жактары 3 сантиметр болгон темир кубтун массасын тапкыла дейт. Темирдин тыгыздыгы ушундай экен. Демек биз биринчи жактары 3 сантиметр болгон дейт. Куб болгондо кандай болот? Бул кубту тарта турган болсок, мунун ар бир жагы 3 сантиметр экен. 3, 3, 3. Бул эмнеден жасалыптыр? Бул темир экен. Эми мунун массасын табыш үчүн биз эмне кылабыз? Тыгыздыктын формуласын биринчи элестетип көрөлү. Так, тыгыздык барабар эмнеге? Масса бөлүнгөн көлөм. Кубтун көлөмүн кантип табабыз? Кубтун көлөмү бул анын жактарынын көбөйтүндүсүгө барабар. Бизде куб эмне? Биздин кубубуздун бир жагы 3 сантиметр. 3 сантиметр. Анын бийиктиги дагы 3 сантиметр. Анын туурасы, узундугу баары 3 сантиметр. Демек бизде бул жерде 3-түн кубу көбөйтүлгөн сантиметрдин кубу болот. 3-тү өзүнө 3 жолу көбөйттүк, сантиметрди 3 жолу көбөйттүк. Демек бул 9 сантиметр куб. Бизде көлөм белгилүү экен, тыгыздык белгилүү экен. Эми масса. Массаны табыш үчүн кандай кылабыз? Экөөнү көбөйтсөк масса чыгат. Демек масса барабар тыгыздык көбөйтүлгөн көлөм. Бизде тыгыздык 7,9 сантиметр куб. Көбөйтүлгөн биздин көлөм 9 сантиметр куб. Бул эмнеге барабар? Сантиметр куб менен сантиметр куб кесилишет. Эгер ушул кантип кесилишкенин түшүнбөсөңөр, муну албетте түшүнүшүңөр маанилүү. Бул кантип жазсак болот? 7,9 грамм бөлүнгөн сантиметр куб көбөйтүлгөн, ушундай эле жазылат да. Мына бул бөлүү мындай деп жазсак болот. 9 сантиметр кубту бөлү 1 деп койсок, айырмасы жок. Баары бир 1ге бөлүнсө өзүн берет. Ошондо 9 сантиметр куб бөлүнгөн 1. Карама каршы жактагылар кетет. Демек бизде масса 7,9ду 9га көбөйтүшүбүз керек. Азыр мен калькуляторду алайын. Муну жөн көбөйтсө дагы болот, бирок калькулятор менен батыраак. 7,9 көбөйтүлгөн 9. 71,1 экен. 71,1 грамм. Бизде грамм калды. Демек, ушундай бир 3 сантиметрден болгон бир кубту алып туруп темирден болсо, анын салмагы, силер аны интернеттен тыгыздыгын карап туруп, салмагын эсептеп туруп, 71 деп туруп, анан өзүңөр алып барып, таразыны коюп туруп, билбейм бул таразы кандай болот. Таразыга алып барып текшерип көрсөңөр, ошол кубту коюп туруп, силерде 71,1 граммды көрсөтүш керек. Эми кийинки суроого өтөбүз. Кийинки суроодо азыр мен бул досканы өчүрөйүн. Кийинки суроо бияка жазып алдым. Жок, бул эмес. Бияктагы суроо экен. Эгерде этил спиртинин тыгыздыгы 0,79 грамм сантиметр куб болсо, анда 1,5 литр этил спиртинин массасын тапкыла дейт. Кызык. Мисалы, бияка жазып алайлы. Этил спирти экен. Бул этил спирти кандай? Этил спиртинин формуласы С2H5OH. Бул этил спирти. Эми мунун тыгыздыгы кандай экен? Мунун тыгыздыгы 0,79 грамм сантиметр куб экен. А мунун көлөмү канча экен? Көлөмү 1,5 литр экен. Бизден массаны сурап жатат.
этил спиртинин массасын тапкыла. Анда кандай кылабыз? Масса болсо биз формуланы элестетип көрөлү. Бир тыгыздыктын формуласын карап көрсөк, тыгыздык эмнеге барабар болчу? Муну сөзсүз масса бөлүнгөн көлөм. Муну түшүнүшүңөр керек. Эми масса болсо тыгыздык көбөйтүлгөн анын көлөмү. Ошондо бул жерде коюп иштеп көрсөк, кандай болду? Биздин массабыз барабар тыгыздык 0,79 грамм бөлүнгөн сантиметр куб көбөйтүү 1,5 литр бөлүнгөн 1. Бирок бу жерде биз алдыңкы суроодон айырмасы эмне болуп атат? Бул сантиметр куб болуп атса, бул жерде литр болуп атат. Демек, бири-бирин жок кыла албайбыз. Биз масса грамм менен чыгыш керек. Бул жерде эмнени түшүнүшүбүз керек? Мунун бирдиги сантиметр куб, мунун бирдиги литр болуп атат. Демек, биз же муну литрге айлантабыз, же муну сантиметр кубка айлантабыз. Мисалы, мындай нерсени карап эстеп көрөлү. 1 сантиметр куб биринчи сабакта мен белгилеп кеткен болушум керек. 1 сантиметр куб эмнеге барабар? 1 миллилитрге барабар. 1 литрче? 1 литр 1000 миллилитр. Демек, 1000 миллилитрин эмнеге барабар? 1 миллилитр 1 сантиметр куб, 1000 миллилитрин 1000 сантиметр куб. Бизде 1,5 литр болуп атса, демек 1,5 литр бөлүнгөн 1. 1,5 литр канча сантиметр куб болот? Бул 1000 сантиметр куб бөлүнгөн литр. Себеп дегенде 1 литр 1000 сантиметр куб 1 литрде. Ошондо литр менен литр кетет. 1,5 1500. Ошондо мындай болду. 1500 1 2 3 чыгат. 1500 сантиметр куб болот. Демек, биз эмнени байкадык? Бу жерден 1,5 литр эмнеге барабар экен? 1,5 литрди мынтип жаза алсак болот экен. 1500 сантиметр куб. Муну бөлөбүз. Эмнеге? 1ге турабы? Жөн гана. Эми сантиметр куб менен сантиметр куб кетсе, масса 0,79ду 1500гө көбөйткөнгө барабар. 0,79 көбөйтүү 1500. Бул бизге эмнени берди? 1185. 1185 грамм. Бул канча килограмм болот? 1,185. Бир точка, бул жерде үтүр, айырмасын байкагыла. Килограмм. Демек, 1,5 литр этил спиртини берсе, анын салмагы ушундай экен. Эми бир кызыктуу суроо бар. Бизге мындай формадагы бир алтындын, бул Архимеддин немеси, Архимед өзүнүн убактында анын хан менен болгон окуялардан бир үзүндү десек болот. Негизи бир элестетели, мисалы, мындай бир алтын бар. Бул тажы сыяктуу болсун. Тажы кандай болот? Окшоштура албадым. Так, тажы, корона. Мындай болсо, мындай болсо, мындай болсо. Бул мындай болсун. Анын үстүндө дагы мындай бир нерселер болсун да. Анан мунун ичинде дагы боштук жайы бар, бирок мындай жерлери тосок. Булардын баары алтындан. Мына сыртынын баары алтындан. Демек, ушунун бизге массасы белгилүү. Мунун массасы дейли. Мунун массасы барабар болсун 1760 граммга. Эми биз мисалы мунун тыгыздыгын табайлы. Мунун көлөмүн табыш керек анын үчүн. Биз болсо алтындын тыгыздыгыны издеп атабыз, бирок биз мунун көлөмүн билбейбиз.
себеп дегенде бул куб эмес, биягыны узунну туурасыны көбөйтүп таап койгонго чыкпайт. Себеп дегенде бул кыйшык жерлери бар, тоголок өзү дагы мисалы куб эмес дагы кыйын фигуралардын көлөмүн табышты кантип табабыз? Мисалы дейли, мына бул калькулятордун көлөмүн кантип табам? Же болбосо мына жерде соктун идиштери турат, көрүнүп атабы экен. Ушул бул соктун идиши биякта көлөмүн жазып коет астына. Же болбосо мына 355 мл деп жазылып турат. Эгер ушулар жазылбаса, бул мисалы дейик, бул ручка болсун, башка мындай фигуралар көлөмүн табыш кыйын да. Аны кантип табабыз биз? Бир идишке белгилүү, бунун идиш мисалы бери мынча деп туруп, бери 0,5 литр, бери 1 литр, бери 1,5 литр, бери 2, бери 2,5 литр боло турган болсо, мисалы биз 1,5 литр кылып сууну куюп койдук. Анан кантип табабыз? Мындай татаал болгон фигураларды ичине салып көрсөк, суу көтөрүлөт. Суу канчалык көтөрүлсө, ошонун көлөмүн тапкан болобуз. Мисалы бул тажыны салдык. Тажын салсак, 1,5дан бул суу 2 литрге чейин көтөрүлдү. Суу көтөрүлдү. Ушундай деп коелу. Ошондо биз канча айырма болду? 2,5 литрден 1,5 литрдин айырмасы 2,5 минус 1,5 барабар 1. Демек 1 литр көтөрүлдү. Демек бул тажынын ошол кошулган көлөм, тажынын көлөмү. Мисалы силерге бир көчөдөн мындай бир таш турган болсо, ошол таштын көлөмү канча десе, суу бир өлчөйсүңөр, сууга саласыңар, канчалык көтөрүлсө, ошонун көлөмү болот. Демек биз мынтип мунун көлөмүн таптык. Көлөмү 1 литр экен. 1 литр болсо, бул канча болду дейли? 1 литр бул 1000 сантиметр кубка барабар. Туурабы? Эми бул жерде алтындын тажынын массасын биз башка масса деп алайлычы. 1760 эмес. Канча деп алсак экен? Бул ушул алтын оор болот да, мен аз салмак берип коюпмун. Алтындын массасы дейли 19 килограмм болсун бул. 19.3 болсун макул. 19.3 килограмм. Алтын тажы оор болот. Себеп дегенде алтындын тыгыздыгы өтө чоң. Алтын темирден дагы кыйла оор. Демек бул жерде биз тыгыздыкты кантип табабыз эми? Тыгыздык барабар масса бөлүнгөн көлөм. Биздин болсо бул жердеги массабыз канча? 19.3 килограмм. 19.3 килограмм канчага барабар? 19.300 граммга барабар. Бөлүнгөн көлөм 1000 сантиметр куб. Муну бөлсөк кандай болот? 0,0 кетет. 193 10го бөлөбүз. Демек бул жерде тыгыздык канча болот экен? 19.3 грамм экен. Бөлүнгөн сантиметр куб. Бул алтындын тыгыздыгы ушундай да. Алтын. Темирдин тыгыздыгын билесиңер, эсиңерде болсо керек. Темирдин тыгыздыгы 7.9. Демек алтын темирден 3 эсе көп экен. Мисалы ушундай темир, мына темирден болсо, мына алтындан болсо, салмагын кармап көрсөңөр, алтын 3 эсе оор болот темирден. Себеп дегенде тыгыздыгы 3 эсе, примерно чамалап 3 эсе көп. Эми силерге дайымкыдай бир кызыктуу бир тапшырма берейин деп ойлоп атам. Муну сөзсүз иштеп көргүлө. Ошондо силер тыгыздыкты жашоодо колдонгон болосуңар. Бир ташты алгыла дагы, жок. Мунусунда биз эмне кылайлы? Мисалы
кадимки май турабы? Май. Кайсы май? Тамак аш майы. Үйдө болсо, анын 1 литр майды алгыла дагы. Мындай кылгыла. 1 литр идишке мунун ичине май куйгула. Мунун ичине май толтуруп туруп, аны таразага салып көргүлө. Аны таразага тартып туруп, анын салмагы канча экенин аныкташыңар силерге тапшырма болсун. Анын салмагын аныктайсыңар дагы майдын тыгыздыгын табасыңар. Майдын тыгыздыгын кантип табасың? Тыгыздыгы массасы бөлүнгөн көлөмү турабы? Силер массаны таразадан табасыңар. Килограмм кылып көрсөтө турган болсо, килограмм болсо, бизде литр турабы? Демек, аны граммга айлантасыңар. Аны мисалы эмнеге айлантасыңар? Грамм сантиметр кубка. Ошентип эле дагы майды куюп көргүлө, таразага тартып, салмагы менен көлөмүгө 1 литрди 1000 сантиметр куб болот, ошондо 1 литриң 1000 сантиметр куб болот. Бөлүп, тыгыздыгын жазгыла. Андан кийин майды кылып көргүлө, дагы суунун тыгыздыгын текшерип көргүлө өзүңөр. Суунукун текшерип көргүлө. Дагы бир калаган нерсеңерди өзүңөр текшерип көргүлө дагы. Суюк эмнени биз дагы текшере алабыз? Сүттүкүн, бирок сүттүкүндө көп айырма болбойт. Ошол эле 1 литр бакалашканын ичине силер топуракты салып көргүлө. Топурак толтуруп көргүлө. Жерден топуракты алып туруп салгыла, анын салмагын, анын тыгыздыгын тапкыла. Ошентип, мисалы силер суунукун эсептеп көрсөңөр, канча чыгыш керек? Суунуку 1 грамм сантиметр куб чыгыш керек. Бияка неме салып көрсөңөр болот экен. Бияка шекер салып көргүлө. Шекер салып көргүлө дагы. Шекер 1 литрге толтуруп, анын салмагы менен тыгыздыгын таап көргүлө. Мисалы, канча чыгыш керек бизде? Шекердин тыгыздыгы 1.59 грамм сантиметр куб чыгыш керек. 1.59 грамм сантиметр куб. Муну өзүңөр эксперимент менен аныктап көргүлө. Ошондо силер чыныгы бир нерсе үйрөнгөн, чыныгы практика кылган илимпөз болосуңар. Бул нерсени азыр үйрөнсөңөр, силер кийин жогорку окуу жайда болсун же магистратура кылганда, аспирантура, докторантура кылганда силер ушундай эле нерселерди, бирок бир аз азыркы учурга ылайык кыйыныраагын, бир аз complicated деп коет, бир аз татаалыраагын кыласыңар. Мындай өлчөлөрдү кимдер кылган? Мындай өлчөлөрдү биздин заманга чейинки мурдакы адамдар кылган да. Анан суунун тыгыздыгын тапкыла. Суунун тыгыздыгы канча чыгыш керек? 1 грамм сантиметр куб чыгыш керек. Муну өзүңөр эксперимент менен тактап туруп, өзүңөр текшерип көргүлө. Майдыкыны майлар ар түрдүү болот, бирок силердин майдын тыгыздыгыңар суунун тыгыздыгынан аз чыгыш керек. Майдыкы мисалы канча экен? 0.93 экен. Бул жерде бир эстетип коюучу нерсе. Биринчи эмне кыласыңар? Биринчи таразага суун, мисалы бакалашканы эсептейм дедиңер да, таразага коюп турабы? Ичине суу толтуруп туруп, салмагын эсептейм дедиңер. Андан биринчи башка бир нерсени эсептеп алышыңар керек. Силер мунун өзүнүн салмагын эсептеп алышыңар керек. Өзүнүн массасы. Бош болгон идиштен. Андан кийин суу куюлат. Суу куюлгандан кийин, мисалы, башында бакалашка өзү канча болсун? 50 грамм болсун. Андан кийин силер ичине суу толтуруп туруп өлчөсөңөр 1050 грамм чыкты. Бирок силер эмнени эсептейсиңер? Формулада
тыгыздык барабар масса бөлүнгөн көлөм деген жерге массанын ордуна 1050'ді койбойсуңар, 1000'ди коесуңар. Себеп дегенде бул 50 грамм суунук эмес, идиштин өзүнүн салмагы болгон да. Эмне кыласыңар? 1050 минус 50 деп туруп анан массага коесуңар. Ошентип туруп өзүңөр бир эксперимент кылып көргүлө. Канчалык муну кылып көргөнүңөр өтө маанилүү. Себеп дегенде оңой нерсе болгону менен силер өзүңөр бир аз изилдөө жүргүзүп, бир аз практикалык нерсени үйрөнгөн болосуңар. Ушуну менен тыгыздыктар боюнча бүтүп калды суроолор. Эми кийинкисинде башка бир аз кийинки темаларга өтөбүз. Алдында кызыктуу темалар силерди күтүп турат. Менин түшүндүргөн методум азыр ушундай. Эрежелерди көп билбеймин жана алар керек эмес. Силерге химияны үйрөнүш үчүн негизги ушундай фундаменталдык, мындай базалык түшүнүктөрдү түшүнүшүңөр керек. Бул силердин химияга, силердин математикага, математикада дагы ушул эле түшүнүк, ушул эле термин математикага керек болот, дагы башка сабактарга керек болот. Бул жерде мисалы биз муну эсептегенде тыгыздыкты математиканы колдондук да. Математика бул эмне? Бул илимдердин тили. Адамдар бири-бири менен байланышканда сөздөр менен байланышат. Кыргыз тилде кыргызча сөздөр менен кыргыздар, эми каласа орусча, көбүнчө мисалы орустар орусча өздөрүнүн тили менен бири-бирин түшүнө алат. А биз илимде бир нерсени түшүндүрүш үчүн эмнени колдонобуз? Сөздөрдү колдонсоң узун болуп кетет. Анын үчүн массаны колдонобуз, дагы башка нерселерди колдонобуз. Алардын арасындагы байланыштарды математикалык формулалар менен, математикалык туюнтумалар менен беребиз дагы. Математика бул илимдин тили деп айтсак дагы бир аз жаңылышпайбыз деп ойлойм. Себеп дегенде математиканы билбесең, мисалы ушундай химиянын түшүнүктөрүн же физиканын түшүнүктөрүн жакшы өздөштүрө албай калышыңар мүмкүн да. Ошол кийинки видеолордон көрүшкөнчө жакшы тургула.